Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Жалпы эпидемиологдук кырдаал бүгүнкү күндө курч бойдон сакталууда. Бүгүнкү күндө лабораториялык ыкма менен тастыкталган коронавируска кабылган кишилердин саны 147. Бир күндө дагы 3 кишиден бул оору табылды. Ал 3 кишинин баары Бишкек шаарында. Жалпысынан бүгүндө 147, анын ичинен Жалал Абад областында 67, Ош областында 47, Бишкек шаарында 20, бүгүнкү күндө анын ичинен 3 жаңысы, Нарын областында 4, Чүй областында 4, Ысык Көл областында 2. Жалпы бүгүнкү күндө больницада жаткандардын саны 146, 8 киши оорудан айыгып чыгарылды. Бүгүнкү күндө 5 оорунун абалы оор. Анын экөөсү жанагы искусственный вентиляция легких деген аппаратта жатат, ал эми үчөөсү болсо кислород менен дем алып атат. Бүгүнкү күндө жалпы лаборатория ыкма менен алынгандардын саны 18555. Анын ичинен отрицательный исследованиясы 10157, анын ичинен отрицательный менен 10100, ал эми положительный 147. Бүгүнкү күндө жалпы контактта болгондордун лабораторияда ыкма менен такталган 147 контактылары болуп 5048 киши катталды. Мындан тышкары, мындан ичинен самый мындайча үй бүлөлүк жакын контактылардын саны 548, ал эми башка экинчи категорияда контактылардын саны 4500. Бүгүнкү күндө обсервацияда жаткан кишилердин саны 1454. Анын ичинен Бишкек шаарында 247, Чүй областында 79, Ош шаарында 30, Ош областында 246, Жалал Абад областында 189, Баткен областында 468, Нарын областында 77, Талас областында 30, Ысык Көл областында 91. Бүгүнкү күндө биздин тест система боюнча экспресс тест системанын жалпы саны 71 миңди түзөт. Анын ичинен бүгүнкү күндө тестировать эткендердин саны 16396. Анын ичинен экспресс тест менен табылгандардын саны 301. Ошол 301дин 5-өө ПЦР тест менен тастыкталган. Мындан тышкары бүгүнкү күндө бизде кече 2 күн болду атайын 5 набор алып келдик. Бир набордо 2200 анализ жасалат. Ошол наборлорду биз лабораторияга бердик. Бүгүндө толук кандуу иштеп жатышат. Мындан тышкары бизге мындай сүйүнүч кабар. Бүгүн саат 2-де Кытай Республикасынан мындай айтканда келет. Ал жерден биз где-то 84 набор келет. Ошондо андан кийин 6 апрель күнү күтүп атабыз дагы. Мындайча айтканда Турциядан аркы жумада 350 комплект келет. Мындан тышкары бүгүн Белоруссиядан понедельник күнү келсе, бул жерде 90 набор келет. Мындайча айтканда бүгүнкү күндө тест системанын маселесин чечтик десек болот. Бүгүнкү күндө азыр дагы кече күнү Агрардык академиянын ректору менен сүйлөшүп, бүгүнкү күндө вирусологдорду тартып, тез аранын ичинде жанагы замороженный эмелер бар да, калыпталган ошолордун баарысын аныктап, тез аранын ичинде баарын аныктап, ордоруна койгонго биздин бүгүнкү күндө Матриктен келген Ош шаарына деген. Аттар келди да. Список комиссияда каралды, ачык айтымында эме болду. Соцсачтардан келди. Баардыгын карап чыктылар да. Анан кийин буну мына комиссияга атайын мына силерге коюп бердик да. Ар бир жаран алыш керек, баягы жардамга муктаж үй бүлөлөр. Анан колунда барларга тийип, колунда жокторго кыйналып аткан элдерге жетпей калбаш керек да. Ошон үчүн комиссия мынаны аябай дыккат карап чыккыла макулбу. Азыр эми мындайда көбү баягы күнүмдүк оокатын кылган адамдар көп да. Таксовать этип, же болбосо базарда туруп, же болбосо
баягы бир жумуш менен алектенип күнүмдүк акчасын таап бала чака баккан үй бүлөлөр шаарда аябай көп да. Ошолордун баардыгына ушу жардам жетиш керек да. Бир дагы үй бүлө калып калбаш керек. Макулбу? Ошону өтө мына комиссия зат менен карап, анан МАПтын жетекчилери, силер дагы айыл өкмөт башчылары ар бир үйдө анализ кылып туруп, жардамга муктаж, действительно колунда жок адамдарга жетиш керек. Макулбу? Şu келип аткан документацияларда мына даректүү жеткенин карабыз. Балдар кандай? Тамак ашыңар жакшы элеби? Кыйынчылык жокпу? Жан службада болгон солдаттар, кайсы жерден келдиңер? Ош шаары, Ош областы, Нопат Алай. Канча служба кылды? Тамак аш жакшы эле берип атабы? Азаматтар, ийгилик каалайм, ден соолугуңарды карагыла. Маска эмне тагынбай атасың? Барбы? Мында чаңда кая түнчүп кете алсыз. Берип туруп. Мына бүгүн мамлекеттик материалдык резерв фондунан биздин Ош шаары үчүн атайын гуманитардык жардам келди. Бул жерде 130 тонна un, 2600 мешок un келди. Ушул гуманитардык жардамды бөлүштүрүү боюнча атайын шаардык мэриянын астында соцзащита менен биргеликте элдик комиссия түзүлгөн. Бул жерге укук коргоо органдарынан, шаардык кеңештин депутаттары жана бейөкмөт уюмдардан, элдердин арасынан ошо МАПтын жетекчилери өздөрү кошулуп ушул комиссия түзүлгөн. Ушул комиссия менен бүгүн алгачкы мына 50 тонна унду, 1000 мешок унду бүгүн мына элге таркатып атабыз. Буга чейин дагы бир топ жардамдар берилди. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына Ош шаарынын ичинде бүгүнкү күндө башка региондордон келген жарандарыбыз дагы көп жашагандары аныкталып атат. Мына бүгүнкү күндө ушул биздин комиссия тактаган аз камсыз болгон үй бүлөлөрдө 600дөн ашык үй бүлөнү тактаса, мына бүгүнкү күндө бизге шаарда кайрылгандар мына 2000ден ашык ушул шаардагы жашаган жардамга муктаж үй бүлөлөр кайрылып атат да. Мына бүгүн алгачкы биринчилерден болуп комиссиянын чечими менен 605 мешок унду аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана 395 мешок унду мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга таркатып берип атабыз. Экинчи этабында дагы калган 80 тонна унду ушул азыр бүгүнкү күндө ар бир кварталдын комитеттер, МАПтын жетекчилери комиссия иштеп аныктап атат. Кимдер ушу жардамга муктаж үй бүлөлөрдү. Ушуну биз дагы тапшырма коюп атабыз. Дыкка тизилдеп ушу жардамга муктаж бүгүнкү күндө үйүндө ушу уну жок, наны жок адамдарга мына калыс адилеттүү бөлүштүрүүнү тапшырманы бердик. Эң негизгиси мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, урматтуу президентибиз өкмөтүбүздүн көзөмөлүндө болуп атат. Эң негизгиси бизге такай тапшырмаларды берип атат. Ушундай эрчип бир мындай шаардын ичинде жашаган жарандар ушул азык түлүксүз калбасын деген. Биз дагы комиссия такай иштеп көзөмөл кылып атабыз. Кудай буйруса мына биздин өкмөтүбүз бар, мамлекетибиз бар. Эч бир жараныбызды мындай ачка калтырбайбыз деп аракеттерди кылып атабыз да. Андан сырткары дагы мына демөөрчүлөр дагы аябай көбөйүп атышат. Алар дагы ушул бүгүнкү күндөгү ушул жардамга муктаж үй бүлөлөргө өздөрү дагы аныктап ушундай кол сунуп жардамдарды берип атышат. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жалпы шаардыктарга, шаардын конокторуна элге кайрылат элем. Мына бүгүнкү күндө акыбалды, кырдаалды өзүңүздөр көрүп атасыздар. Биз болгон аракетти бүт ушул аракеттерди жасап атабыз. Тиешелүү мамлекеттик органдар, медицина кызматкерлери, укук коргоо органдары баардыгы мүмкүнчүлүгүнө жараша иштерди жасап атабыз. Мен кайрылат элем. Жарандарыбыз ушул кырдаалды туура түшүнүү менен эске алып, ушул кырдаадан чыккыча мына бүгүнкү күндө өзгөчө абал киргизилген. Ушуну туура түшүнүү менен кабыл алып, ушу эч кандай үйдөн чыкпай отуруп берсе, бул илдеттен тезирээк айрылганга мүмкүнчүлүктөр болот эле.